алдым. Сатып алалар, мен сатып алалар. Мындайда суға жерлер бетон менен тосылыш керек, тосылбаш керек. Азыр чөгүлбагыла. Териштир эле азыр. Кара Суу районунун Шаркы айлык бүтүндөгү Айыл Чарба багытындагы 7,5 гектар жер жеке ишкерге сатылып кеткен. Эми жеке ишкер бул жерге логистикалык борбор курууну көздөп жатат. Мыйзам боюнча Айыл Чарба багытындагы жерге курулуш жүргүзүүгө тыюу салынган. Деген менен бул чарба багытындагы жердин багыты өзгөрүлбөстөн курулуштун алгачкы этаптары башталып турат. Гектарлаган үрүш жерди жеке ишкер сатып алган. Бүгүнкү күндө жердин чегин бойлой цемент куюлуп, айлана тегереги тосулуп баштаган. Бул маселени айтып активисттер жана элдик курултай делегаттары биздин редакцияга кайрылышкан. Биз мына ачык эле айткам, жерден өтө эле мыйзам бузуулар бар, өз билемчилик бар. Багында болуп атат. Буну азыр биздин талабыбыз жерди мурун калыбына келтирүү. Мына бетондор бар алыныш керек, жер айдоого өтүш керек, эгин эгилиш керек бул жергечи. Анан бул жерге эч кандай капиталдык курулуш курууга эч кимдин акысы жок. Трансформация болгон эмес бул жерчи. Айыл өкмөтүндө ушундай мыйзамсыз иштер болуп аткан экен, анан ошо мыйзамсыз иштердин ушундай жардам сурап кайрылган экен, келдим. Анан кийин айыл өкмөт эмне кылып атат? Жерде мынантип курулуштар башталып атат. Ушундай болуп атат. Анан буга окшогон жерлер толтура. Бардыгы жерде эле ошол каерде бош жаткан жер, бир жерде сатыла турган жер бизде эле жүрөт баягы. Жерге тойбогондо. Мындагылар сугат жерге курулуш жүрбөсүн деген талап коюп жатышат. Анткени мыйзамда үлүш жерге курулуш жүргүзүүгө мүмкүн эмес. Бул талапты сактабай жеке ишкер мыйзам бузууга барганын айтышат. Мындан улам элдин нааразычылыгы жаралууда. Буга байланыштуу сугат жерди калыбына келтирүү керек дешет. Бул объект эмес, бул элдин чеги экен. Эме үлүш экен. Ал үлүштү сатып алышып. Мына 7,5 гектар бул 10 чакта адамдын үлүшү да бул. Эми балдарынын ырысын курутtu жер саткандар. Бирок сатканда мындай объектлерди курушка мүмкүнчүлүк бербеш керек акимдер. Айып ошондо, күнөө ошолордо болуп атпайбы? Эмнеге саттыр десе, бул жерде жанагы парник курабыз деп алты деп. Анан парник эми баягы мамлекет тарабынан уруксат бергенде легкий конструкция, жеңил конструкция менен жасалыш керек да. Анан кийин карасак, бул жерге бетонду курула баштаптыр. Айыл өкмөттөн сурасак, бул жер логистик центр курулат дейт. Логистик центр курулганда бул жерге бетондор курулуш керек. Баягы парник жасаганда бул ошол легкий конструкция дейт. Толку баягы арматура, анан профилдер менен эле тургузуп коет да, баягы болт менен катырып. Бул жерде мыйзам бузуулар болуп атат. Бул категорически буга биз каршыбыз да. Анткени аймактардагы жерлердин багыты туура колдонулбай, сугат жерлер азайып кеткендигин негиз кылышат. Бул жагдайда жер кыртышы бузулуп, эгин эгүүчү жайлар жок калат дешет. Анткени бул жерге мурда эгин айдалып турган. Ушул тапта жердин категориясы Айыл Чарба багытында турат. Элдер кайрылды, озеки эле кайрылды. Анан биз көзөмөлдөп турабыз да. Анан сизге айтып өтөйүн. Биз мына элдик көзөмөл ошол мурдагы ушул жердеги именно ушу айыл өкмөттөгү мыйзамсыз берилген жерлерди курулуш курулуп, ошол жерди соттун чечими менен мыйзам чегинде калыбына келтир деп снос берилип, курулуштар бузуп калыбына келтире албай жүрсөк, бул жактан жаңыдан мыйзам бузулуп калып атат. Биз ошого ич суу ачышып бул жерге келдик. Биз кайгырбасак ким кайрылды? Эл түшүнбөйт экен да мунучу. Эртең бул жерде эч ким калбай калат, бул баардыгы сатылат. Анан биз эртең тамак аш коопсуздугун каяктан карайбыз? Фундамент бул капиталдык курулуш болуп эсептелинет. Айыл Чарба багытындагы жерлерге капиталдык курулуш мүмкүн эмес. Эгер анын категориясыны өзгөртпөсө. Айыл өкмөт башчысына билдирүү катыбызды бергенбиз 26/04/2023 жылы. Ушул жерде курулуш курууга даярдалып атат, көзөмөлгө алып коюңуз деп туруп. Анан кийин бул курулуш дем алыш күндөрү башталган. Мен билишим боюнча бир дем алыш күндөрү болгон. Биз сразу эле дем алыштын эртеси күнү 10 число күнү курулуш көзөмөлдө башкармалыгынан Ошто облгаз түзүлгөн. Ошолорго билдирүү кат менен кайрылганбыз. Алар бүгүнкү күндө бизге
тактап туруп жообун беришсе анан ошого карап чаралар көрүлөт да. Үлүш жерлерди сатып алган жеке ишкер Жанарбек Молобеков ал 19 кожолуктан 7 гектарга жакын жер аянтын сатып алган. Эми бул жерге логистикалык борбор курууну көздөп жатканын айтууда. Буга байланыштуу жердин багытын өзгөртүүгө документтерин да даярдаган. Ал эми үлүш жердин айланасындагы бетон жол чекесин бекемдөө үчүн гана курулуп жатканын жөө келтирди. Анан бул жерде эч кандай азыр мыйзам бузуу болгон жок. Мен жерди сатып алдык, биз сатып алып туруп азыр ошол трансформация кылып жердин багытын өзгөртүп туруп анан ушул жерге андан кийин гана ушу жергиликтүү бийлик менен макулдашып туруп ушул ишкана ачалы деген ойдо сатып алып ушундай азыр документтерин даярдап атабыз. Ал эми мына жерде мыйзамсыз курулуш болду дегени көрүп атасыздар, ичинде эч кандай курулуш жок. А бул чекесиндеги бетон болсо, бул жолду бул жакта турган жолдун чекесин бекемдөө үчүн гана бетон бекемдөө максатында гана курулду. Бул үстү засыпка болуп, ушул жол кеңейтилет да болгону. А негизинен ушул менен территориянын ичинде курулуш башталды элек. Сөз болуп жаткан Айыл чарба багытындагы жерге Ош облусунун ыйгарын укуктуу өкүлүнүн орун басары да барды. Тиешелүү кызматтар жерине барып курулушту убактылуу токтотуу чечимин кабыл алышты. Үлүш жердин жеке ишкерге сатылышы жана аткарылып жаткан иштердин мыйзамдуулугун текшерүү үчүн атайын комиссиялык топ түзүлдү. Эми анын жыйынтыгына карап чечим чыгарылат. Курулушту токтоттурдук, азыр баарын токтоттурдук. Комиссия өзүнүн ишин баштайт. Комиссиянын корутундусу менен ошол биз чараларды көрөбүз. Эми бул жерде бул үлүш жер болгон. Үлүш жерди ошол бул ошол үлүш ээлери ошол сатышкан экен. Бул мыйзамдуулугун азыр укук органдары карап көрөт. Кечээ күнү дагы болуп атат деди эле, жерине жетип келсек, адамдар жыйнап кетип атыптыр да. Мына бүгүн да аягына чейин жыйнап бүтүлө экен, мына цементтерин, башкаларын, таштарын жүктөп. Анан булар биздин сөзүбүздү угуп, азыр мына стройкасын токтотту. Тиешелүү документтер өкмөттөн токтому чыгып, трансформациясы бүткөнгө чейин эч кандай курулуш кылбайбыз деп. Мораторий күчүндө ИЖСке болбойт, бирок промышленный зонага, логистикалык борборго сугат жерди трансформацияга уруксаат бар. Аны өкмөттүн токтому, правительствонун токтому менен чыгат. Учурда бул боюнча Кара Суу райондук прокуратурасы териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Эскерте кетсе, Кыргызстандын бардык аймагында жер маселеси курч. Мыйзамсыз отурукташып, жайыт жерлерге турак жай куруп алгандардын катары калың. Мындан улам буга чейин үй курулуп калган жерлер конуш категориясына өткөрүлүп, жер мунапысы жарыяланган. Бирок бош жаткан тилкелерди мындан ары башка максатта колдонууга жол берилбейт. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.